Төрөгат Талант Маматов баштаган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин делегациясы Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин отурумуна катышты. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, отурумда кеңештин мүчөлөрү 2021 жылдын 16 апрелинде өтө турган КМШ ПАнын 52 пленардык жыйынынын күн тартибинин долбоорун талкуулашты. Күн тартибиндеги негизги маселе шериктеш өлкөлөрдөгү шайлоолорго жана референдумга байкоо салууну уюштуруу тууралуу болуп, анын ичинен Кыргыз Республикасында мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого башкаруу формасын аныктоо жана Конституциянын жаңы долбоору боюнча уюштурулган референдумдарга КМШ ПАдан эл аралык байкоочулардын катышуусуна байланышкан маалыматтар айтылды. Өз кезегинде төрөгат Талант Маматов шайлоо өнөктүктөрүндө жигердүү байкоо салганы үчүн КМШ ПАнын эл аралык байкоочуларына ыраазычылык билдирип, парламенттер аралык ассамблеянын бул жааттагы тажрыйбасынын маанилүү экенине токтолду. Отурумдун соңунда кеңештин мүчөлөрү КМШ ПАнын 2020 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарып, ассамблеянын 30 жылдыгына даярдык көрүү маселесин талкуулашты. 2010 жылдагы июнь окуялары боюнча тергөө иштери башталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык 2021 жылдын 15 апрелинде УКМК Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 4 бөлүмү боюнча кылмыш иштери башталды. 2010 жылдын май-июнь айларында республиканын түштүгүндө трагедиялык эсепеттерге алып келген себептердин бири болгон белгилүү Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон. Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө 2010 жылдын май-июнь айларында Ош жана Жалал Абад областарында башаламандыктардын чыгышынын себептери жана шарттары иликтенүүдө. Ошондой эле трагедиялуу окуялардын алдын алуу боюнча тийиштүү чараларды көрбөгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн, күч структураларынын башчыларынын жана аймактык деңгээлдеги кызмат адамдарынын аракеттерине укуктук баа берилмекчи. УКМК бул кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшү жана жыйынтыктары, ошондой эле ал боюнча кабыл алынган процессуалдык чечимдер жөнүндө тез арада коомчулукка маалымдамакчы. Эл аралык Манас аэропортунун бардык аэробекет комплекстердин аймактарына чектөө чаралары киргизилди. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, соңку кезде өлкөдө санитардык эпидемиологиялык абалдын начарлашы, коронавирус инфекциясын жуктургандардын санынын өсүшү жана Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык врачынын көрсөтмөсүнө ылайык Манас аэропортунун бардык аэробекет комплекстеринин аймагына 2021 жылдын 17 апрелинен тартып COVID-19 илдетин жугузуу жана жайылтууну алдын алуу иш-чаралар комплекси күчөтүлдү. Алсак төмөнкү чектөөлөр киргизилди. Саат түнкү 12:00дөн эртең мененки 07:00га чейин Манас аэропортунун бардык аэробекет комплекстеринде олуттуу тиешеси жок адамдар, анын ичинде узатуучулар жана тосуп алуучулар үчүн чектөө киргизилет. Манас аэробекет комплексине авиа жүргүнчүлөр авиабилети болгон учурда гана киргизилет. Адистер тарабынан учуучу жана конуучу авиа жүргүнчүлөрдү термометрлик текшерүү, дене табын өлчөө иштери күчөтүлөт. Авиа жүргүнчүлөрдү узатуучу жана тосуп алуучуларга аларды күтүүдө ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн аэробекет комплексинин жанына отургучтар орнотулат. Манас аэропортунун басма сөз кызматы авиа жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн аэропорттун аймагына коргоочу медициналык беткап менен кирүүсү жана каттоочу зоналарда учуу алдындагы текшерүүдөн өтүү жайларында 1,5 метр аралыкты сактоо маанилүү экендигин эскертет. Урматтуу жүргүнчүлөр, шартка ылайык бул чектөө чаралары сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн кабыл алынды. Эрежелерди сактап, ден соолугуңуздун сак болушуна кам көрүүңүздү өтүнөбүз. Урматтуу жүргүнчүлөр, Манас аэропорту авиабилеттердин баасын көзөмөлдөп, жаага таасир тийгизе албайт, билеттерди сатуу менен да алектенбейт. Баа саясатын авиабилеттерди ишке ашырган авиакомпания ички эрежелерине ылайык аныкташат, деп баса белгилешти аэропорттон. Азия чемпионы Кыргызстан палуаны Мейрим Жуманазарова. Кыргызстандык балбан кыз Мейрим Жуманазарова Казакстандын Алматы шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында алтын медаль утту. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайты жазды. Балбан кыз 68 кг салмактагылар арасында күч сынады. Ал 4 кармаш өткөрүп, өзбекстандык, казакстандык, кореялык жана монголиялык спортчулар менен кармашты.
Бул Мээрим Жуманазарованын кыска убактагы экинчи чоң жеңиши. Бир нече күн мурда Казакстандагы лицензиялык турнирде күмүш байге алып, Токио Олимпиадасына жолдомо уткан.